кальян жөнүндө маалыматым деле жок го дейт. Кальян деле чегип көргөн эмесмин өзүм. Кальян чегүүсүнө кандай карайсыз? Деги эле кальян жөнүндө маалыматыңыз барбы? Бар. Көз карашыңыз кандай? Эми көз караш, конечно, ал тамекиден зыян деп атат. Эми кой деп айткан менен эч ким барып аны укпайт да. Баарысына урат. Чекпеш керек деш керек, азыр тамекини эле чекпеш керек деп атат. Баары чегип атышпайбы. Наоборот, жаштар, кыздар айрыкча көбүнчөсүн. Мисалы кафе барларга барса, ошо стол тегерегинде 4-5 кыз отуруп алып кальян чегип отурушат. Бу жаныбар чекпегиле деп айтып көргүлө, эмне деген сөздөрдү угасың. Жаман сөз уккандан элдин баары эле коркуп, эч ким унчукпайт. Рахмат. Эми анын зыяндыгы өтө көп да. Адам ошо мындай, кандай десем, өтө зыяндуу нерсеге каршы чыкпай, зыян жок нерсеге каршы чыгып атабыз да. Адам эгерде акылы болсо, ошол мисалы адамдын ден соолугуна зыян келчү нерсеге, ошого зыяндуу нерсеге каршы чыгыш керек болчу да адамдар. Эми ошондой эмелер тартпай эле койсо дейм, балдар жаман нерселердин баары могу Западтан келгендин баары тең ошо үйлөнүп жаман жакка барып атпайбы. Ал өпкөгө зыян, мээсине зыян келтирген нерселер да ошол эмени тарткандын баары тең. Мен ошондой эле. Рахмат. Деги эле кальян жөнүндө маалыматыңыз барбы? Жок. Жок. Абдан туура эмес. Мен ойлойм, ушу азыркы чоңдор мындай түшүнүшүбүз керек. Бул деген мындай абдан мындай соблазн деп коет орусча. Ошол жаштар ушунун баарын көрүп алып азыр будущем наркоман болушат да. Будущем аябай наркоман, аябай бузулган элге айланып кетишибиз мүмкүн. Бул нерсени түп тамырынан бери жоготуш керек. Бул Европадан келген бизге салт деп ойлойм. Биздин Кыргызда андай нерсе жок. Биздин Кыргызда кымыз ичкен, биздин Кыргызда бир башка нерсе да. Ар кимдин өзүнүн оюна жазы да. Ушул жөнүндө маалыматыңыз бар кальян жөнүндө? Онун маалыматында жок го. Өзүңүз чектиңизби? Жок. Ну, кальян өтө деле зыянчылыгы жок болуш керек. Ал табачный деле эмес да. Эми чеге көрсүн жаштар, эми эч кыйынчылыгы деле жок, анын өпкөгө деле зыянчылыгы жок. Эч кандай зыян тийгизбейт? Зыян тийгизбейт деп ойлойм мен менимче. Бул жөнүндө маалымат кандай десем, маалымат бар. Жаштардын келечеги бул окуудан болот да. Биринчисинен школдон, анан универден, анан потом өзүнүн эмесине карап, спесине карап көтөрүлөт да. Чегүүсүнө кандай карайсыз? Деги ушул жөнүндө маалыматыңыз барбы? Бар, ал өтө эле зыяндуу чегимдик. Ар жерде бандай түнкү клубдарда чегип неме кылып атышат. Ал убактынчалык адамдарга берип мындай жакшы маанай бериш мүмкүн, ата кийинки жашоосунда маанай бербей калышы мүмкүн. Сагыз сұрап көрсөзбү? Жаштардын кальян чегүүсүнө кандай карайсыз? Деги ушул жөнүндө маалыматыңыз барбы? Жаштардын кальян чегүүсү туура эмес болуш керек. Чегип көрүңүзбү? Жок, чеккен эмесмин. Чеккен эмесмин, бирок негизи туура эмес. Рахмат. Бул негизи туура эмес, бирок чегип көргөн эмес.